Familiyangı açıklar. İlyasov Sapar Murat. Ne oldu ya? Үйüne girdim. Evet. Үйüne girip biyosun gezdim. Ne mene? Bıçakmayan. Tak. Necesin? Tak. Kettim. Başladım. Мындан бир нече күн мурда бир үй бүлөнү чайкыраткан окуя болгон. Бул киши Ак Ордодо 2 адамды өлтүргөн деп изделүүдө. Буга чейин Бишкектеги Ак Ордо 3 жаңы конушунда бир туугандар агасы менен карындашы өлтүрүлгөндүгү маалымдалган. Кылмышка шектүү видео көзөмөлгө түшүп калган окуя болгон жерден анын баш кийими табылган. Бир үй бүлөдөн 2 инсанды өлтүрүп, көчө бойлоп, эч нерседен кабатырсыз, спокойно өтүп жаткан кылмышкердин видеосун бардыгыбыз көрдүк окшойт. Бул кылмышкердин сүрөтү фотороботу түзүлүп, милиция кызматкерлери өздөрүнүн издөөсүн баштаган. Ак Ордодогу шектүүнүн фотороботу жарыяланды. Эжеси менен инисин өлтүрүүгө шектүүнүн болжолдуу фотороботу окуяга күбөлөрдүн айтуусу боюнча түзүлгөн. Ал болжол менен 30-35 жашта, бою 170 сантиметр. Көрүп билсеңиздер, милицияга тезинен кабарлаңыз. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путевой листтерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путевой листтерди берет. Баса, путевой лист алсаңыз 2%, без путевой лист 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Жана Кудайга шүгүр, кылмышкерди шектүүнү кармашып. Бул окуя боюнча ошол замат эле кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүү боюнча 122 берене. Бул министрдин көзөмөлүндө бул кылмыш иши. Сиз барыңар билесиңер, бул бизде 3-октябрда болгон. Ошондон бери иштеп келип мына шектүү кармалды. Биз да коомчулуктан да суранганбыз. Ушундай видеолорун да бергенбиз, сүрөттөрүн бергенбиз, анан фоторобот кылып бердик. Бул ошол жерде көргөн кишилердин болжолу менен 60% окшош деп ошол сүрөттөрүн бергенбиз. Ошонун негизинде анан биздин коопсуз өлкө долбоору иштеп жатат да, ошол жерде бир топ камералар бар. Ошонун негизинде дагы азыр шектүү кармалды. Азыркы малда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыр баарын далил заттарын алып атабыз. Жана курткаларды каякта кийип жүргөн, кандай болгон, кантип барган, кандай кылган, ошонун баары адвокаттар менен чогуу азыр тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Ошол жерде алынган боюнча жанакы кепка салынган, көрдүңөр, кыпкызыл бүт кан. Ошол жерде болгон эмелер бүт баарын тыкыр карап, болгон окуя жакты бүт баарын карап, азыр бүт кошуналарды да сурап, бүт азыр тергөө амалдары жүрүп жатат азыр. Окуя болгон жерден жанакы өзүнүн калкан кепкасы табылды. Кепкасы табылды, анан бул бутун чечип жаңылак кетти. Жаңылак кескенде кан издери калган, кан болгондо издери менен алып паниктен секирип кеткен да. Ушул издери калган, кан издери буттар арасында бүт барат, дал келип атат да. Анын өзүнө айтып бергендерди азыр да көрсөтүп берип атат. Кантип өлтүргөн, кантип чапкан, тигини кантип өлтүргөн, кантип кирген, каяктан чыгып кеткен, каяка барган, андан кийин да ошонун баары далилденип, ошонун баары тасталган эмелерди биз көрсөтөбүз азыр. Биз алдын ала бул далилдер да, анан тергөө иш жүрөт, ошонун баарын далилдеп чыгаргандан кийин анда кошумча дагы толук маалыматын беребиз. Шектүүнү кармашып интернетке сүрөттөрүн, жүргөндөрүн жарыялаганда көпчүлүк комментарийде кылмышкер эмес го, же болбосо бул кылмышкерге окшош эмес го, күнөөсүз бала эмеспи деген комментарийлер жаалып жатты. Бул комментарийлерге президенттин аппарат жетекчиси дагы өзү жооп берди. Эксперт боло бербейли, 100% далилдер бар. Ак Ордодо бир туугандардын өлүмүнө шектүү кармалды. Соц тармактарда бул башка бала экен деген пикирлер жазылууда. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков талкууларга жооп кылды. Ал кылмышка шектүү боюнча толук маалыматтар, фактылар чогултулуп, кылмыштын максаттары такталганын айтты. Милиция өз ишин кылып жатат, ар бирибиз эле эксперт боло бербейли. Кылмышка шектүүнүн адам өлтүрүүгө чейинки жүргөн жерлери, видеолору, 100% тастыктаган далилдердин баары ийимде бар. Жөн эле бир байкушту кармап мойнуна илип коюу оюнчук эмес.
Бул окуя резонанска айланды. ИИМ дыккат жана оперативдүү иштеди. 100% тастыктаган маалыматтарга ээ, деди ал. Жана ошондой эле окуяны өзүнүн көзү менен көргөн өлгөн кишинин келинчеги дагы жооп берди. Мен бул кишинин жүзүн таныдым. Ушул киши 100% эмес, 1000% ушул болчу деп ал дагы өзүнүн комментарийсин айтты. Фамилияң ким ачыңдар? Ильясов Сапар Мурат. Не болду эле? Үйүнө кирдим. Так. Үйүнө кирип бүйөсүн көздүм. Не менен? Бычак менен. Так. Анын эжесин. Так. Кеттим. Баштап. Ал үйгө эмне кирдиң сен? Эмне ошол үйгө? Ушул акча Кантип бардың ал жака? маршрутка менен. Маршрутка менен? Маршрутка менен. Колуңду өчөчү. Излеdim. Так, царапина есть, да? Всё, на руках. Вот, да, порез, да? Все. Вот порез. Порез. Не, үйдөн бирге таптыңбы ичине? Жок. Бычакты каяктан алдың? Орто сайда. Орто сайдан? Сабы кандай эле бычактын? Чыгач. Жыгачпы? Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Уям могул төр жакта жатканда кичүү кызым колунда жатканда күйөөмдүн кыркыраган үнүнө мен бул жакта ортончу баламды кучактап бул жакты карап жатканда чыркыраган үнүнөн бул жакты карап койгон соң баягы жолдошумдун үстүндө туруп бычактап атыптыр да. Биринчи маскачан болчу. Жолдошум маскасын чечти. Экөө алышты да, жолдошум күчтү да. Алышып бир моментте эшиктин оозу жакты көздөй жөнөгөндө мен колума учураган телефон менен 102-ге чалдым. Жолдошумду бычактап атат дедим. Келиңиздер адрести айтып үлгүрдүм да. Ортончу балам ойгонду, улуу кызым ойгонду. Чыркырап жабышышты, папа эле папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да, эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини тагына көрдүм да. Бутыйган, көз жымшыйган. 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Мен бычактын сабы учуну көрсөм, кызым бул жагына чейин көрүп тур да, учуна чейин. Учуна чейин кызым сүрөттөп айтып берип атат. Баягы баланы мен эмес, кызымна таанып отурат да. Кичүү азыр ортончу балам да. Ушул балады 2 күндөн бери көрүп атат баягычы. Ушул балады таанып атат. 100% эмес 1000%. Кичүү балдарын өз көзү менен көрдү. Ошол момент кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп өзүм мен качпайм дедим да, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да. Кызымды кач десем, кызым мама сен дагы чык качпайм деп туруп алды. Мен бул баланы 100% эмес 1000% таанып атам. Мен эмес кичүү 4,5 жашарлык балам жана 2-чи класста окуган кызым таанып отурат. 1000% ушу бала. Изначально я купил ножи в ортосайском рынке, 2 ножа. Один с кольцом, с дыркой, один кухонный нож. Взял, положил одну сюда, потом другую сюда, потом забрался сюда и снял обувь. Покажите, как снять. Снял обувь. Ага. Положил аккуратно сюда. Зашел. Один. На левом боку. Нет, головой куда? Головой к тому окну. Пока он вставал, я ударил его по голове. Покажите, как.
вот здесь вставал, Ага. моя рука была здесь, я ударил по голове Ага. 3 раза, Ага. потом беспорядочно бил, Ага. пока он меня не повалил на землю. Он повалил меня на землю. Мы докатились до сюда. Ага. Мы сломали дверь. А кто сломал именно? Я. Каким образом? Он меня толкнул до сюда. Угу. Далее. Я был на земле, Ага. он был упал. Ага. Потом я ножом ударил его в живот. Ага. Потом, когда он хотел встать, я ударил ему в спину Сколько раз? 1 раз. Угу. И он был где-то здесь. Женщина подошла, она схватила меня за руку, я испугался, ударил его по животу, потом еще раз и спину, на спину, на ногу. Да, я бросил нож сюда, Ага. потом забрался и взял оттуда нож и положил в лощетку. Я его нашел на земле, черный пакет был. И я А под бомбером у вас какая одежда была? серая толстовка. урматтуу мекендештер, коомчулугубузда мындай мыкачылык, мындай окуялар болбосун каалайбыз. Ар бир үй бүлөгө Аллах таалам тынчтык берсин. Мындай көрүнүштөр эч качан болбосун деп ниет кылалы, дуа кылалы.